Биометрия терминин соңғы убакытта канчалыкты жиі естип жүрсүз? Жиі естип жүргениңизге бәс төгүүгө дайынбыз. Сондуктан онун эмне экенин аныктап көрөйүк. Биометрия адамды биометриялык сипаттары менен мүнөз кулкуна карай сайкестендирүү. Билайн Казакстанда эмнеге ол катты дарыптелип жатыр? Себеби ол абоненттин нөмүрүн мукуят коргоого мүмкүндүк берет. Өйткөнү адетте банк кызметтеринин цифрлык кужаттардын жана әлеуметтик желилердеги аккаунттардын косумчалары нөмүргө тиркеледі. Биометрия менен биз алаяктар тарапынан төнөтүн каупту азайтып, олардын теңгерімнен каражатты алып алмау жана каржылык операцияга кол жеткизе алмау үчүн сим-картаңызга косулууна жол бермейбиз. Бул сервисти менин Билайным косумчасында кашыктан косууга болот. Барлык дерегиңиз жүйөдө каупсиз сакталат. Ал абоненттик нөмүрдү биометрия менен тиркеген соң, биздин кеңселерде сизге жеке куәликсиз немесе төлөк кужатсыз кызмет көрсөтөдү. Биздин косумчада биометриялык деректериңизди калай түзө алатыныңызды азыр көрсөтөбүз. Дербес баптаулар бетинде нөмүрүңүздү чертип, жеке тулганы ырастоо пернесин басыңыз. Сизге келген ырастоо кодун жазыңыз. Келисимдин шарттары менен таанышып, аны кабылдаңыз. Жеке басыңызды куәландыратын кужатты сканерлеңиз. Селфи жасаңыз, сонун аркасында кужаттардын сиздики экенин түшүнөбүз. Кужаттардын дурус сканерленгенин текшериңиз. Баары дурус болса, деректерди ырастоо пернесин басыңыз. Кате тапкан жагдайда кужаттарды кайта сканерлеңиз. Осу менен болду. Биометрияны косканыңыз менен куттуктайбыз.